Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университет эл аралык түрк маданияты жана мурасы фонду менен кызматташат. Муну шарттаган меморандумга кол коюлду. Эскерте кетсек, фондун президенти Гүнай Эфендиева Улуттук университет менен таанышты. Анда КУнун ректору Төлөбек Абдрахманов Гүнай Эфендиевага КУнун ардактуу профессору дипломун тапшырды. Жолугушууда тараптар түрк элдеринин бай маданий мурасын жайылтууну жана интеграцияны өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Бул багытта биргелешкен долбоорлорду түзүү жана кызматташтыкты кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн да талкуулашты. Белгилей кетсек, фонд долбоорлорду, фонддорду каржылоо аркылуу түрк маданиятын жана мурасын коргоо иштерин жүргүзөт. Биздин университеттин ичинде алардын түрк наследиеси деген немеси ачылат, фонд ачылат. Экинчиден түрк элдеринин журналистикасынын борбору, түрк тилдүү элдердин журналистикасынын борбору ачылат. Анан биздин оюбузча ушул жерде абдан чоң иш жүрүш керек, сүйлөшкөн боюнча. Негизги мааниси түрк маданиятын, анан түрк элинин салт санаасын изилдей турган, өрчүтө турган чоң иштер жүрөт. Вы знаете, Кыргызстан является одной из стран-учредителей Международного фонда тюркской культуры и наследия. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан эл аралык түрк маданий мурастар фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири болуп саналат. Кыргызстан түрк дүйнөсүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Эбегейсиз зор тарыхы, улуу маданияты бар өлкө. Мен Кыргызстанды Манас менен Чыңгыз Айтматовдун өлкөсү деп дайыма айтып келем.